Assalamu alaikum Kırgız elim. Uçurdan faydalanıp biz Batken Oblasty'nın Leylek rayonunun Kulumdaylı aymağına karaştуу çegaralaş jayгашкан Maksat Ayıl'ın elli bugün kayrılуу жасап жатабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, biz Maksat Ayıl'ın turgundары sizge kayrılıp özünüz bilgendey bugünkü күнгө чейин delimitasyon, demarkasyon meselesi çeçilmegендиктен жыл сайын şunday yer talaş, su talaş, jayıp, taşlandı meselesinde kütüsüz okuya kelip özünüz bilgende 2021 yıldan 29 aprel may aralaş şunday kütüsüz okuya olup bir top kıyınçılıklar oldu. Oşoğa karabastan bugünkü күндө biz Maksat Ayıl turgundары şunday kıyınçılıkka karabastan elimiz üçün, jerimiz üçün bir patriotluluk sezim menen jelegimizni jelbiretip 100% köçüp kelip bugünkü күндө жашообузду улантып атабыз. Birinciden biz şu okuyadan keyin жалгыз эмес экенибизди байкадык. Артыбызда жалпы Кыргыз элибиz бар экен. Садыр Нуркожоевич президентибиz өзү баш болуп şunday kelip çegara aymakta tez ara aymağıda aralıkta ыкчам штаб түзүп bugünkü күндө бардык талкаланган күйгөн үйлөрдү өз калыбына келтирип bugünkü күндө толугу менен biz көчүп кирип bugünkü күндө жашообду улантып атабыз. Жалпы Кыргыз элибизге Садыр Нуркожоевич sizge чегарада жашаган элдердин атынан ыраазычылык билдирип кетебиз. Эми ошону менен бирге biz дагы Maksat Ayıl turgundары bugünkü күндө жогорку кеңешке бийликтин бутагына аттанып аткан биздин элибиz, жерибиz деп bugünkü күндө кыз жигиттерибиз патриоттулук сезим менен адилеттүү, таза кызмат кылайт берейик деп аттанып жатат. Ошондой эле bugünkü күндө жерлерде айылыбызда ошол талапкерлер келип biz menen el menen joluguşup biz toluğu menen oşolordun programmasını ugup platforması menen tanışıp elderimiz bugünkü күндө şunday bardık köygöylerde aytıp жатабыз. Oşonduktan Садыр Нуркожоевич sizge biz çegarada жашаган elder şunday kıyınçılık işlerin altında жакшылык işler var degende Kudayıma şükür hiç kıska mönötün içinde aylığız bir kiçi şaharga aylandı desek bulur. Oşonda ele, oşonu menen birge köygöylü meselege daha toktolo kessek. Bugünkü күндө özünüz bilgende 25 yıldan beri şu çegarada жашаган elderimiz şunday kıyınçılıkta adal emgek menen özlerinin terin, mangday teri menen tapkan teknikaları var bu, malı var bu. Bugünkü күндө Tacikistan'a kançalagan maldarımız, kançalagan teknikalarımız gerek bolsa uşul jerde жашаган patriot baldarыбызды suurup sütürüp alıp kirip ketip atat. Oşol boyunca kayrılıp kessek. Birincisi жоголгон тонолгондорду өз калыбына келтирип бериш үчүн кыска мөөнөттүн ичинде компенсация маселесini чечип берүүңүздү суранабыз. Экинчиси бүгүнкү күндө Maksat Ayылында 9 үй бүлө şu камсыздандыруу компаниясына акча төлөп убактында камсыздандырып турган үй бүлөлөрдүн үйүн толук камсыздандыруу уюму ошол төлөп берүүсүнү суранабыз. Андан кийинки ушул бүгүнкü күндө bir ay жақын болды. Біздің чегарада жашаган bir кулунубузду Тажикстанга алып кирип кетип, бүгүнкү күндө ошону элдер талап кылабыз. Тез аранын ичинде бошотуп биздин айылыбызга алып келип берүүсүнү суранабыз. Ошондой эле Садыр Нуркожоевич, biz sizge ушул шайлоодун алдынан чегара айылда жашаган элдер кайрылып, сизди урматтоо менен ушундай бүгүн жыйылып кайрылып атабыз. Sizde biz kıska mönötün içinde tiyiştүү adislerge, tiyiştүү kadrlarga şu talaptı koyup, sunuştu berip, tez arada şu çeçip berүүңүздү suranabız. Урматтуу президент Садыр Жапаров, biz buna Leylek rayonunun Maksat Ayıl'ın turgundarыбыз. Biz oşo 28-29 bolgan aprel күндөрү болгон окуядан кийин жашообуз барган сайын сустап баратат. Элибиз сыртка чыгып иштегенге мүмкүнчүлүк болбой атат. Себеп эл коркот. Бүгүн эртең кандай ушул болот деп. Анан иш жерден кирешебиз жок. Бардыгыбыз үйдө
жұмыссыздық күш алған. Ошон үчүн сизден сураныч бизге биздин элдин жашоо турмушун бир көзөмөлгө алыңыз. Элдин турмушу барган сайын оорлашып баратат. Жұмыссыздық күч алган. Эми күйгөн, тонолгон нерселерди калыбына келтирип беришиңизди суранабыз. Анан компенсация боюнча дагы бир тез этсеңиздер жакшы болот. Сиздерден суранабыз. Туура эле. Мен эмес, сиздер бардыңыздар. Айыл боюнча биз азыр кыйналып турган учурубуз. Азыр техникалар малдарын карызга алган элдери бар. Карызын төлөй албай отураттар. Азыр мисалы ушунча элдин арасынан өзүмдү мисал алсам, Максат айылына бир трактор урдалды. Ошо тракторду жарым карыз алгам, ошо карызым турат. 6 бала менен азыр бир жерден киреше болбогондон кийин жашоо барган сайын оорлашып баратат. Өзүңүз көзөмөлгө алып, кара беришиңизди суранабыз. Сөзүңүздөр болсо айтыңыздар. Баардык эл мына кыйналган учурда турат. Өзүңүз көзөмөл кылып бериңиз.